Заманбап жашоодо аялдар дагы, эркектер дагы чач-тарачка көп барышат. Учурда аялдардын дээрлик көпчүлүгү чачтарын боеп жүргүсү келет. Бирок чачты бат-баттан боетуу рак оорусун жаратышы мүмкүн экендигин Германиянын окумуштуулары айтып чыгышты. Буга чейин илимий изилдөөлөр рактын көбөйүү коркунучу жөнүндө бир нече жолу эскертип келген. Чач боектун курамында ракты пайда болушуна алып келүүчү көчтүү химикаттар бар. Жада калса дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чачты боеонун зыяндуулугу жөнүндө эскертип, чачтын узак мөөнөткө боелушу рак оорусунун себеби болушу мүмкүн деп болжомолдошууда. Окумуштуулар 117.200 аялдын маалыматтарын анализдешкен. Маалыматтар 36 жыл аралыгын камтыйт. Изилдөөнүн натыйжалары British Medical Journal журналына жарыяланды. Алардын айтымында, чачтын тез-тезден боелуп турушу рак шишигинин пайда болушуна сейрек учурларда гана кездешиши мүмкүн деген жыйынтыкка келишкен. Изилдөө үчүн окумуштуулар америкалык медайымдардын 30 жыл бою маалыматтарын топтошкон. Евия Шернхаммер дагы изилдөө тобунун мүчөсү болгон. Бул перспективдүү изилдөө чач боекторун колдонуу рак тобокелдигинин жогорулашы же өлүмдүн көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн деген күмөн саноолорго бир аз гана дал келиши мүмкүн дейт ал. Чач боечу каражаттар адамдын ден соолугуна зыян келтирбейт деп толук айта албайбыз. Туруктуу жана өзгөчө катаал чач боекторду колдонуу менен базалдык клеткадагы рак, Ходжкиндин лимфома, эмчек гормонунун рецептордук терси рагы жана энелик бездин рак оорусунун көбөйүү коркунучуна алып келиши мүмкүн, деди Илимпоз Шернхаммер. Изилдөөнүн натыйжасында дагы бир мүмкүн болгон байланыш аныкталды. Боектон улам рак оорусунун пайда болуу коркунучу чачтын табигый төсүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Кара чачтуу аялдар Ходжкиндин лимфома оорусуна көбүрөөк кабылышкан. Изилдөөгө ылайык, чачы сары аялдарда тери рагынын эң көп кездешкен түрү болгон. Базалдык клеткалуу рак оорусуна чалдыгуу коркунучу жогорулаган. Ошентсе да, изилдөөчүлөр чогултулган маалыматтарда жалаң гана америкалык аялдар жөнүндө маалымат бар экендигин белгилешти. Изилдөөнүн натыйжалары адамдардын башка топторуна тиешелүү эмес болушу мүмкүн деп жыйынтыктайт макаланын автору.